көбүнчө эмне кылыш керек? Көп каза кылып коюп жатам. Дуа кылып коюңузчу. Алла таалам жардам берсин. Намазды каза кылбаш үчүн биринчиден сиз Алла таалага кайрылыңыз. Чын жүрөктөн Алла тааладан сураңыз. Я Алла 5 вакыт намазды өз убагында окуганга жардам бер деп. 1. Экинчиден сиз намазга башкаларды дават кылыңыз. Мындайча айтканда 5 вакыт намазды каза кылбагыла депчи. 5 вакыт намаз окугула, пайдасы мындай деп. Таштап койсоңор зыяны мындай, күнөөсү мындай деп дават кылыңыз. Үчүнчүсү, намаздын фазилети боюнча Фазаил Амал деген китепте намаздын фазилеттери деген ошол жерде бөлүм бар. Ошол китепти окуңуз, ошол бөлүктү. Кудай кааласа иншалла намазга бекем болосуз. 5 болуп калды фотода. Я. Вакцина боюнча, мынал азыркы вакцина боюнча ковидтен сиздерге ыктыярдуу. Алгыла деп дагы айтпайм, албагыла деп дагы айта албайм. Бунун жоопкерчилиги Саламаттык сактоо министрлигинде. Жана ар бир адам жаран өзүнүн ыктыярында. Азыр урматтуу энелер, мынакей саат 5ке чукулуп алып баратат, 3те келгенсиздер. Алла таалам ыраазы болсун. Алла таалам баарыңыздарга береке берсин, бир жакшы биз дуа кылайлы. Анан калган суроолор калып кетти да, кыжалат болбоңуздар. Суроолоруңуздардын баардыгы жоопсуз калбайт. Биз 1-4 күнүчү сабагыбыз болот. Ар 1-4 күнү аймактан алынган суроолор, келген суроолорго жооп берилет. Сабактан кийин, шам намаздан кийин Instagram жанаки YouTube'дан ошол жерде сабактан кийин суроо жооп деп чыгат. Ошол суроо жоопторго мына суроолоруңуздардын баардыгын биз иреттеп мына алып кетебиз. Дуаларына дуа кылабыз. Анан тиешелүү суроолорго Кудай кааласа сөзсүз жооп беребиз. Сурооңуздар жоопсуз калбайт. Кудай кааласа. Азыр Кудайым буйрса иншалла баарыбыз чогулуп бир дуа кылайлы. Мына суроолорду азыр жыйнап атат. Кудай кааласа бул суроолорду дагы биз иншалла текке таштабай алып кетебиз. Ушундай кылып сүйлөшөйлү. Урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштар, убактыңыздарды бөлүп келип ушул жерде 2 саат чыдап отурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бар болуңуздар. Өмүрлөрүңүздөргө ыйман, ырызкы, илимиңиздерге Алла таалам береке берсин. Жакшы ушунун ичи Кудай кааласа Алла субханаху ва таала жакшылыктар насип кылсын. Канча айтылды сөз, ушуларга амал кылганга аракет кылайлы. Дайыма Кудай кааласа мен сиздерге дуа кылайын, сиздер мага дуа кылыңыздар. Бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге дуа кылып, бирибиздин артыбыздан Кудай кааласа элибизге азыркы бири-бирибизге жардам берейли таквалыкта. Бейишке кирүүдө бири-бирибизге жардам берейли. Жакшылыктарды ушундай таркатууда бири-бирибизге жардам берейли. Жамандыктарды жоюуда бири-бирибизге жардам берейли. Мен ойлойм, мына энелер, эжелер азыр келди. Ушу эне эжелерле Кудай кааласа таквалык жашоону тандай турган болсок, кызыл белде ушунчалык береке болот. Кудайым буйрса, Алланын ыраазычылыгы болот. Бу дүйнөдө туруп алып бейишибиз болот. Кудай кааласа башка энелерге, эжелерге да жеткиребиз. Анан кийинки жолукканча Кудай кааласа иншалла амандыкта болуңуздар. Мына суроолордун баардыгын алдык. Ойлобоңуздар, бирөөнүн суроосу да текке калбайт. Баардыгын биз алып кетебизми? Баардыгын лично өзүм окуймун. Ким дуа үчүн айткан болсо сөзсүз дуа кыламын. Ким суроолор болсо иншалла суроолоруна жооп беребиз. Азыр иншалла бир дуа кылайлы. Азына дагы, көбүнө дагы разы болойлу. Алла таалам иншалла баарыбызга амал кылышлыкка товфик берсин. Негизи Алла таалам өзүнөн узак кылбасын. Амин. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар. О жараткан Алла, ушу айтылган сөздөргө, уккан сөздөргө амал кылганга өзүң жардам бергин. Өзүңдү эстегенге, өзүңө баш ийгенге, өзүңө я Алла моюн сунганга жардам бергин. Я Алла, өзүңдүн неаматтарыңа шүгүр кылганга баарыбызга жардам бергин. Баарыбызды я Алла ибадаткөй, шүгүр кылуучу, чыныгы мусулман, чыныгы момун, кичпейил, я Алла чынчылдардан кылгын. Кайерде гана болбойлу берекелүү кылгын. Кайсы жерде гана болбойлу я Алла өзүң колдогун. Өзүң я Алла коргогун. Я Алла өзүң баарыбызды туура жолго жолдогун. Аллахым,
Ушу энелерибиз, эжелерибиз, жеңелерибиз, карындаштарыбыз, кыздарыбыз отурат я Алла. Ушулардын дуаларын, тилектерин бардыгын кабыл кылгын. Ооруларга шифа берген. Толук туруктуу тез арада я Алла шифа берген. Рухани, жисмани шифа берген. Жараткан Алла барыбыздын ыйманыбызды саламатта койгон. Жүрөктөрүбүздү мунафыктыктан тазалагын. Тилдерибизди жалган сүйлөгөндөн тазалагын. Я Алла, амалдарыбызды риякөрлүктөн тазалагын. Күтпөгөн жерден келе турган жакшылыктарды насип кылгын. Күтпөгөн жерден келе турган жамандыктардан сактагын. Аллахым, жакшы иштерди кылганды сурайбыз. Сенин дайыма жакшы сөздөрдү сүйлөгөндү сурайбыз. Жаман иштерди таштаганды сурайбыз. Жараткан Алла, бейбечараларды жакшы көргөндү сурайбыз. Аллахым, разычылыгыңды бейишиңди сурайбыз. Наразычылыгынан дозогундан пана тилейбиз. Жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы досторду барыбызга насип кылгын. Жаман түндөрдөн, жаман күндөрдөн, жаман достордон, жаман кошуналардан барыбызды сактагын. Аллахым, барыбыздын жүрөктөрүбүздү ыймандын нуру менен нурлагын. Курандын нуру менен нурлагын. Курандын нуру менен кабырларыбызды нурлагын. Я Алла, берекелүү, ыймандуу, ынтымактуу жашоо бергин. Мамлекетибизге, элибизге, журтубузга тынчтык, амандык берген. Жараткан Алла, эки дүйнөдө барыбызды бактылуу кылгын. Бирибизди дагы бактысыз кылбагын. Өзүңө жакын кылгын, узак кылбагын. Өзүңдүн сүйүүңдү, пайгамбарыбыздын сүйүүсүн, Курандын сүйүүсүн, бардык мусулмандардын сүйүүсүн, мухаббатын барыбызга насип кылгын. Жараткан Алла, барыбызды кичпейил кылгын, текебер кылбагын. Я Алла, барыбызга ынтымак бергин. Ортобузга шайтан аралата көрбөгүн. Баш кошкондорго, я Алла, бактылуу жашоо бергин. Салих перзенттерди бергин. Ушундай жамааттан, я Алла, дуа үмүт кылгандар бар экен. Я Алла, аларга салих перзенттерди, уулдардан, кыздардан бергин, я Раббул аламин. Жараткан Алла, балдарды ата-энелерине күйүмдүү кылгын. Келиндерди ата-энелерине, кайненелерине, кайнаталарына күйүмдүү кылгын, я Раббул аламин. Келиндер менен кайнелердин ортосуна мухаббат бергин. Я Алла, ынтымак бергин, туура түшүнүк бергин, шайтан аралата көрбөгүн. Үйлөрүбүздү ибадат менен кооздогун. Я Алла, илимге бай кылгын. Каниет менен, я Алла, барыбызды сулуу кылгын. Жараткан Алла, барыбызды шүгүр кылуучулардан кылгын. Ар кандай жаман сөз, жаман көздөн, жаман колдон, жаман өлүмдөн, кур жалаадан барыбызды сактагын. Кур жалаадан барыбызды сактагын. Аллахым, жүздөрүбүздү жарык кылгын. Жүздөрүбүздү жер каратпагын. Ыймандан ажыратпагын. Кыямат күнгө чейин келе турган урпактарыбызды, я Алла, ыймандын чырагын өчүрбөгүн. Аллахым, ушу энелерибиздин кандай тилектери болсо, кандай ниеттери болсо, бардыгын орундаткын. Ушу эже карындаштарыбыздын бардыгын уяттуу, ар-намуздуу кылгын, я Алла. Бардыгын бактылуу кылгын, я Алла. Перзенттердин ата кылгын, я Алла. Жетише турган, я Алла, өзүң ырыскы бергин. Ырыскыларына береке бергин. Ырыскыларын кең кылгын, я Алла. Я Алла, эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Жараткан Аллахым, ушул жердеги кызмат кылган балдарыбызга, досторубузга, агаларыбызга, инилерибизге эки дүйнөдө жакшылыктарды насип кылгын. Барыбызды жакшылыктардын ачкычы кылгын, жамандыктардын жапкычы кылгын. Жараткан Алла, өзүң сүйкүмдүү пенделерин катарына кошкун. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сүйкүмдүү үммөттөрүн катарына кошкун. Барыбыздын ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын күнөөлөрүн кечиргин. Я Алла, күнөөлөрүбүздү кечиргин, тооба кылдык. Бардык күнөөлөрдөн тооба кылдык. Чоң күнөөлөрүбүздү, кичине күнөөлөрүбүздү, эски күнөөлөрүбүздү, жаңы күнөөлөрүбүздү, жашырын күнөөлөрүбүздү, ачык, ашкере күнөөлөрүбүздүн бардыгын өзүң кечиргин, я Алла, кечирүүчүсүн, тообаны кабыл кылуучусун, дуаларыбызды кабыл кылгын. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bi rahmatika ya arhamar.